Кыргызстан коронавирустан каза болгон 1364 жаранын эскерип аза күтүүдө. Маданий мекемелер жана телерадио компаниялар көңүл ачуучу иш-чараларды жана берүүлөрдү токтотту. Өлкөнүн бардык аймактарындагы мамлекеттик туулар түшүрүлүп турат. Акыркы жолу мындай көрүнүш 2017 жылдын 17 январында болгон. Анда кыргызстандыктар дача суу курмандыктарын эскерген эле. Илдеттен каза болгон 1364 адамдын арасында медицина кызматкерлери, илим-посттор, коомдук саясий ишмерлер, мугалимдер, маданият өкүлдөрү, милиция кызматкерлери жана дин аалымдары дагы бар. COVID-19 жалпы өлкөгө таанымал, эл арасында салмагы бар адамдарды да алып кетти. Вирустан 1,5 жаштагы наристе дагы көз жумду. Президент Сооронбай Жээнбеков жана парламент, өкмөт, сот, аскер жетекчилиги COVID-19тан көз жумгандарды Атабейит мемориалдык комплексинде эскерип, Куран түшүрүштү. О жараткан Алла, каза болгон мекендештеримин жаткан жерин жайлуу, топурагын торкоо, жандары бейиште болсун. Бейиштеки даражасын бийик кыла көр. Улуттук аза күтүү күнү деп жарыялоо тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 27 июлда кол койгон. Мунун алдында мамлекет башчы менен жолугушууга барган ыктыярчылар жалпы аза күтүү күнүн жарыялоону талап кылышкан эле. Бирок Кыргызстан коронавирусту толугу менен жеңе элек. Аза күткөн 30 июлда 17 адам үзүлдү. Не знаю, не рано ли мы назначаем день национального траура? Может, его стоило назначить тогда? Билбейм, без аза күтүү күнүн эрте жарыялап алган жокпузбу? Балким бул күндү коронавирустун акыркы курмандыгын жерге берилгенде жарыяласак болмок. Биз бул пандемия канчалаган жарандардын өмүрүн алып кеткенин билбейбиз. Алардын канчасы ооруканада орун, ИВЛ аппарат керектүү дарыны күтүп жатып, жакындардын колунда үзүлдү. Биз дагы канча мекендешибиз бул дүйнө менен кош айтышып кетерин билбейбиз. Далай айлар кудум согуштагыдай. Да кайсы жакыным өтүп кетти деп интернет сайттарды ачкандан коркуп жашат. И когда уйдет эта ужасная болезнь. Эң көп жоготуулар Чүй облусунда жана Бишкек шаарында катталды. Борбор каланын тургундары Кыргызстан коронавируска каршы турууга даяр болбогонун айтып, ооруканадан орун тийбей же керектүү дары-дармекке жетпей үзүлгөн бейтаптарды мисал келтиришти. Айттырбай келген илдет жарандарыбыздын көбүн жаш кары дебей алып кетти. Аябай өкүнүчтүү. Аябай эле чоң жоготуу деп эсептейм. Халкыбыз өзү 6 миллион. Мындай эсептеп келгенде чоң эле жоготуу. Өтө өкүнүчтүү, өтө кейиштүү нерсе. Ошо карантинди ачып бергенден кийин биз коомдук жайларда ошол инфекцияны алып жүрүүчүлөр менен аралашып кеткендиктен биринчиден аралашып кеттик дагы, экинчиден биз убагында медицина тез жардамга кайрылбай үйдө жата бердик. Аза күтүү күнүнө карата социалдык тармактар дагы тунжурап турат. Интернет колдонуучулары өз баракчаларына коронавирустан каза болгон жакындарынын, тааныштарынын сүрөтүн жүктөп, маркумдарды элдин эсине салышты. Эрдик барда өлкөбүз бар урагыз, эчен кылым турдук жана турабыз. Эң бир кымбат кайталангыс өмүрдү, эң бир ыйык ата журтка. Кыргызстандын аттуу баштуу өнөр адамдары, мекемелер пандемияда жабыр тарткандардын жакындарына көңүл айтышууда. Алар орду толгус жоготууларды, элдин кайгысын обондуу жана төрт сап ыр менен билдирип жатышат. Ооруган жанда басын таппай, жабылган үйлөр, жабылган үйлөр, жабылган үйлөр, жөтөлгөн күндөр. Кыргызстанда коронавирус 35143 адамга жугуп, алардын 24474-ü айыгып чыккан. Расмий маалымат боюнча вирус чуккандардын 3,8% же 1364 адам көз жумду. Айбек Бийбосунов, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.